Кыргызстандан тил үйрөнүү үчүн Лондонго кетип, кайра 10 жылдан кийин мекенине кайтып келген бүгүнкү каарманыбыз Беккул Жолдошов бир кезде ишкерлик кылууну көздөгөн эмесмин дейт. Борбор калабыздагы жаңы ачылган Ая София түрк кафесинин ээси жөнөкөй мигранттан кантип ийгиликтүү ишкер болуп калганын кенен баяндап берди. Саламатсызбы, мен Чыныбеков Беккул, Кыргызстандан болом. Вот Лондонго 2009-жылы кеткем, ошо окууну бүтүп, биринчи курсту бүткөндөн кийин кеткем. Кайерде окуп элеңиз? Мен Ошто окугам, Ошто биринчи курсту бүтүп, анан экинчи курстан 20 жашымда кеткем. Так, тилди үйрөнгөн эле баргам, ал жака негизги максатым тил үйрөнгөн болгон. Но баргандан кийин жумуш иштеп, ошо ресторан тармагына кирип, ошол жактан жумушту баштап, ошо кафелерге кирип иштеп, ошол жактан анан дальше кетип, посудомойкадан баштаганбыз, ошентип акырынан көтөрүлүп повар болдук. Акыркы 5 жылдарда уже менеджер болуп деле иштедим, итальянский, турецкий кафелерде. Ошентип келгем, былтыр келдик, 10 жыл жүрүп келдим Лондондо. Лондон сизди кучагын жайып тосуп болгон эмес чыгар? Ну, конечно, башында эми кыйынчылыктар болгон, тем более тил билбей баргам, ошол жака кыргызча эле билип, ошол бойдон кетип, түркчө үйрөндүк, англисче үйрөндүк. Жакшы буюрса. Кандай кызыктуу күндөр болду? Кызыктуу күндөр көп эле болду, ар кандай. Көп жакшы. Мисалга кандай? Бир жолу деген. Бир жолу эми жаңы барганда мен шаарды билбейм, только автобуста жүрөм да. Автобуста эле жүрүп, автобуста жумушка барам, автобуста келем. Бир күнү, бир ай, 2 айдан уже метрого да чыгып көрөйүн деп атам. Метрого түшүп, эми жердин түбүнө түшүп кетесиз, түшүп, метро келип атат. Мен кол көтөрүп атам да метрого. Ошондой кызыктуу күндөр болгон. Себеби автобуста кол көтөрсөң аны токтойт да. Ошондой кызыктуу күндөр. Көп кызыктуу күндөр болгон. Ашкана жаатында иштейм деп сизди ким сунуш кылды же өзүңүз элеби? Ошо бул жака келгениме уже 1 жылдан ашып калды. Жок, Англияда. Англияда ошо жаңы барганда ошо бир бала менен таанышып калгам. Ошол кафеде иштейт экен, кыргыз бала. Вот ошол сунуш кылды. Кафеде жумуш бар деп ошол жактан башталып калды. Сизде тандоо мүмкүнчүлүгү жок эле да жумушта? Жок болчу. Эмне жумуш болсо кетмекмин, ошол болду. 20 жаш болчубуз, 2009-жыл болчу. 10 жыл жүрдүңүз? 10 жыл жүрдүм, 2009 келгем. Кыргызстанда бизде аябай түрк ашканалары көп. Ошол ашканалардан сиздин Ая София кафе эмнеден айырмаланат? Ая София эми как бул жакта эми көп экен, сиз айткандай эле. Но бирок баары эле ошо чисто Турцияда жасалгандай эле, Лондондо жасалгандай эмес да, тамактарчы өзгөртүп, өзүбүзгө ыңгайлаштырып, мисалы бизде өзүбүздө кандай эмелер болсо, мисалы салаттарда мисалы арзан кайсы сезонго жараша берилет экен да тамактар. Салаттар деле сезонго жараша кайсы арзан болсо ошондой. Ал жакта мисалы сезон жок да, мисалы баардык өздөрүнөн чыгат. Баардык сезон чыга берет, бирдей да бар да. Ошол жактар экен, башкача экен бизде. Анан биз эми кандай Ая Софияны бир аз башкачараак кылып ачканга аракет кылып атабыз. Сервистерин башкача кылып, мисалы хостторду коюлдатабыз, мисалы киргенде кыздар тосуп алып, меню берип, ошондой сервис боюнча эметебиз. Эми жаңы эле ачылдык, буюрса көп алдыга эметкен максаттар бар. Өзүңүз толгор турбайсызбы анан? Көп жасаган жумушунан тажап каласың го, тажай элексизби? Тажайын деп эле калган болчумун ал жакта жүргөндө. Эми бул жака келгенден айла жок, кайра өзүм киришке туура келет экен, өзү кирип башынан дагы. Уже 5 жылдан бери кухняга кирбей калгам, ал жакта элечи. Как менеджер болуп иштегенде, как кухняга кирбейсиң да, уже келесиң да, мындай кылам. Уже бул жакта кайра эски күндөрүм мындай өзүмө тап, кухняда иштеген күндөрүм эстеп эметип атам, жакшы буюрса. Сизди мигрант катары кандай кабыл алышчу эле Лондондо? Лондондо андай мигрант деген эме жок. Түшүнүк жок. 10 жыл жүрдүм, как бир жолу дагы бир паспортун текшерген адам болбоду, мисалы. Бүт бардык адамдар бирдей ал жакта. Бардык адамдардын укуктары как эч ким менен иши жок. Себеби Лондондун өзүндө мисалы 70% эле бизге окшогон адамдар да ар жактан баргандар. Индия, бүт бардык жактан баргандар да. Ошо англичанлар андай деле эмес, жакшы. Кыргыздар чогулуп турчу элеңиз? Кыргыздар чогулуп турчу, футболдор болчу, каждый жумада, воскресенье күндөрү футболго барышчу. Посольство чакырып, ошондой Нооруздарда чогулчубуз, ар жыл Ноорузда полный Централ Азия чогулчу. Норуз өткөргөн мамлекеттер, Ирандан баштап бүт бар. Кыргыз, казак, өзбек, ошондой чогулуп турчу. Кыргыз ишкерлери
бир кандайдыр бир иш ачууда мамлекеттен такыр колдоо болбойт, наоборот мени жепилиптүү деп мындай дайыма бир негатив айтышат да. Сиз ушундай нерсеге туш болдуңузбу? Жок, биз пока андай нерсеге туш болбодук. Негизи мен деле угам андай. Чет жактарда андай эме жок, түшүнүп, мисалы. Бир кредит алып деле иш баштаса ал жакта. Если банкрот болуп калса, 3 айга чейин даже аренда төлөбөй иштесе болот, мисалы ошону сүйлөшсө болот. 3 айга чейин эч нерсе төлөбөйт да, как бизнес бутуна туруп алганга чейин. Если бутуна тура албай калса, даже кредиттерин деле жаап салат да банкчы. Если доказательство көрсөтсөңүз, ошондой жактары бар чет мамлекеттерде. А бизде вот сиз айткандай айтышат, но бирок бизде пока андай болгон жок. Буттоосулар болгон. Бул жер кредитке эмес, а? Жок, аренда, өз деле досум экөөбүз. Бизде азыр атаандаштарга абдан күчтүү да. Аха. Анан кийин жаңылык киргизүү пландарыңыз барбы? Жаңылык киргизүү пландар бар, көп буюрса. Буюрса айтпай эле туралы, көп алдыда көрөсүздөр. Менимче бир 30га эме чыгыптырсыз. Анан кафе, ресторан бизнес бизде жакшы эле өнүккөн деп айта аласызбы? Кыргызстанда? Бизде жок, канчалык деле эмес. Эми өнүгүп келатат. Өнүгүп келатат буюрса. Жакшы эле. Эмне жетишпейт? Сервистер жакшы эмес. Сервистер, ошо основном сервис жакшы эмес го дейм, обслуживание жакшы эмес. Көбүнчөсү. Баары эле бири-бирин туура эле кете берет да. Турецкий жакшы болот десе, турецкий пицца ачат, бирөөсү ошону эле эметип кете берет, копия кылыпчы. Ошондой жактары бар бизде. Бизде азыр ушул социалдык тармактарда катуу кетип атат. Жанагы ушу пицца, түрк тамактарын жасалган эттер көбүнчө өлгөн малдын эттери берилет экен деген жаман сөздөр бар да. Этти каяктан аласыздар? Этти биз өзүбүз заказ берип атабыз. Азыр сиз айткандай ошол бизде дөнөр коелуп атканбыз. Ошо өзүбүз фаршты өзүбүз жасап эметели деп, өз как мариновкаларын өзүбүз кылабыз деп. Ошого пока дөнөрдү азыр кое элекпиз. Пока мангалдан эле иштер чыгып атат. Анда өзүбүздүн эмелер бар. Ошолорго заказ берип, халалдык жактарын карап, тем более биздики Ая София болгон үчүн как чисто мусулманский болуп атат да. Бул аты дагы как мечиттин аты да. Ошон үчүн ал жак халал жактарына өтө көңүл буруп атабыз. Себеби досум да 5 убак намаз окуйт, өзү көңүл буруп, өзү закуп кылат, бүт баарын өзү барып тандап алып келет. Кыргызстанда ресторан бизнесин гүлдөтүп кете алам деп ишенесизби? Конечно, буюрса. Лондондон эмне максат менен келдиңиз? Обычно сиздей билимдүү, сиздей бир нерсеге көзү жеткен балдарыбыз азыр чет өлкөгө чыгып кетип атат да. Жок, мен Кыргызстандын келечегин көрө албайм. Келечекте мен эч нерсени үмүт кылбайм депчи. Сизде Кыргызстанга кайсы үмүт жетелеп келди? Кыргызстанга как үмүт ата-эне биринчи очередь, тууган эмелер, достор, баары туулган жериң баары. Мен мисалы айылымдын көчөсүн деле Лондонго алмаштырбайм да. Айылым жаман чаң көчөсүн делечи. Вот ошол мен үчүн ал өтө бийик турат. Эмне болсо да каякта жүрбөйлү, каякта балбойлу, бир келе турган жерибиз, мекенибиз да. Мекен өтө эме турат да мен үчүнчү. Бул өскөн жер бийик турат. Атаандаштар менен жолугуп көрдүңүзбү? Атаандаш мындай кафе боюнчабы? Жок. Кимден кеңеш алдыңыз дегеним да? Эч кимден деле кеңеш албадык. Өзүбүз эле досум экөөбүз ортодо эметип сүйлөшүп. Кардарларды көйлөдө эмне өзгөчөлүк көрсөтөсүздөр? Өзгөчөлүктөр пока толук эме кире элекпиз, эми 1-2 жума болду. Өзгөчөлүктөр көп болот жакында. Вот киргенде эле ошо айткандай тосуп алып, отургузуп, эметип, алдынан эле заказ бере электе бир нерселерди алып келип берип, ошону бекер элечи кафенин атынан деп, ошондой нерселерди кылып атабыз. Кыргызстанда рестораторлордун бардыгы өзүнүн кайсы ресторандан ээз экенин көбүнчө айтышпайт да. Анткени тааныштар келет, арзандатып бер деп, бекер тамак ичкендер болот. Ошол жагынан кыйналган жоксузбу? Кыргызчылык жагынан. Негизи ошондой эле кылыш керек окшойт. Бирок андай жагынан пока эметпей эле, жакшы эле буюрса эми. Ооба. Пока эч ким деле биле элек бизди көбүнчө. 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай ишкер элестетесиз? 10 жылдан кийин? Албетте, Кудай буйрса 40ка чыгасыз анан. Билбейм, жакшы эле болсо керек. Көрөлчү аракет кыла берсек болсо керек, баардык жакшы болот буюрса. Кайра чет өлкөгө кетүү ниетиңиз жокпу? Пока нет жок, но бирок барып келип турганга ниет бар. Как турист катары барып келип турам буюрса. Турист катары? Турист катары, барып. Эмне үчүн барып кайра иштегиңиз келбейт? Айлыгы да жокпу силерге? Айлыгы жакшы, бүт баары жакшы, но бирок
үйлөнгөндөн кийин уже бул жакта эле калыш керек. Себеби ал жакта үй бүлөлүк жашоо деле бул жактагыдай эмес да. Үйлөнөсүң только жумуш. 7 күн иштешиң керек, квартплатаң бар, жол керегиң, тамак ашың, ошентип эле жүрө бересиң да. Максимум үй аласың ал жактан. Еще тарбия, мисалы, баланын тарбиясы кандай болот, ал жакта как башкача тарбия, бүт бар башкача. А мен балдарымда как нукура кыргыз болуп, бүт жагынан өсүп эметиш керек. Ошон үчүн бул жакта эле калганым жакшы. Канча балаңыз? Ha? Канча балаңыз бар? Жакында эле үйлөндүм. Буйрса. Менин мындай жанагы текшерүүчүлөр жүдөт элекпи сизди? Жок, андай нерсе болбоду пока. Эми жаңы эле ачтык да буйрса. Жаңы эле ачканда абдан жүдөт деп айтышат да. Обычно мен ошону абдан көп угам. Бизге билбейм, пока эми башталса керек андайлар. Да, пока жок. Жакшы эле. Түрктөр өздөрү эмне деп атат? Тамакка ичкени келгенде. Түрктөр келип мактап атат, Ая София деп эле атын уккан деле алар эметишип эле киришип, учурашып, алар менен сүйлөшүп эметип жакшы. Дагы ошо түрктөрдүн доставщиктери бар экен, алар өздөрү келип, ачылып сыңар деп болушуптур, келип бизден товар алгыла, андай кылгыла, мындай кылгыла деп. Пока албай элебиз, өзүбүз эми. Өзүбүз эле барып алып келип атабыз. Мага кызык болуп атат. Ая София эмне үчүн Ая София? Ая София ошол былтыр эми Турцияда Ая София деген жами ачылды. Вот ошол канча жылдан бери жабык турган музей болуп. Вот ошол тарыхый да ал жерчи. Анын ачылышын көрө албай жүрүп өтүп кеткен мусулмандар бар да, мисалы ал жерде намаз окуйм деп жүрүп. Ошондой бийик эмеси бар. Ошонун урматында да, ошонун атына эле как Ая София мечиттин атына ачылган. Турецкий ат табабыз деп анан ушинтип ар кандай аттар чыгып атты, анан ошо Ая Софияга токтолдук. Ая Софиянын буйрса келечектеги филиалдары ачылабы? Буйрса, ооба. Мисалы кайсы жака? Бишкекке эле, Бишкекке, Ошко буйрса.